билдирүү таратты. Ошол паралимпиадага эч кандай мамлекет тарабынан баягы эми жардам көрсөтүлгөнү менен көбүрөөк көңүл бурулбай атат, мисалы үчүн форма жагынан деп ушундай билдирүү таратты да. Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бүгүнкү күндө паралимпиадага канча спортчу катышат? Ошол туурасында бир кененирээк айтып берсеңиз. Ал жигит туура жазып атат. Бул чындык 100%. Но биринчиден мен айтып кетишим керек. Өкмөт жагынан колдоо болуп атат. Морки билет алып берген жагынан колдоо болуп атат. 5 кишиге билет алып берди. Анан кийин адан тышкары ПЦР анализди сүйлөшүп берди. Бул жагы бар. Анан кийин адан тышкары мисалы үчүн форманы алып, форма жаган биякта башка күлкүлүчтүү нерсе болуп атат да. Эмнегедир соолор баратканда аларга 95 миңге тигип, министрге жере бүт баарын жиберип, аппарат президенттин бүт баарына жиберип, акча пул таап, анан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген спортсмендер келгенде эле акча жок болуп калды да. Эмнегедир бизге азыр бир эле форма бөлүп беришти. Бүт командагачы парадный ушу болот депчи, бир форма. Ал рахмат компания Биксирге ачыш керек, ал бекер берди. Адан тышкары ал компания мурда да бериптир форма. Ошо менен эки форма менен мында барып келги деп атат да. Бул негизи туура эмес. Анткени спортсмен деген ал тренировка кылат. Майып киши тренировка кылып кулап калат, чаңга конуп калат. Ошол үчүн ага эң биринчи повседневный кийим керек, эки түрү болуш керек. Тазалап, жууп эметкенгечи. Адан кийин тренировочный кийими болуш керек. Тренировочный кийимден башка парадный кийим болуш керек. Адан тышкары морки погоданы карап, жамгыр жаап калса, мындай плашовка бирдемке ушундай болуш керек. Азыркы заманда аябай көргөн нерсе бул өзүнүн полотенцасы болуш керек, өзүнүн сумкасы болуш керек, өзүнүн тапочкасы болуш керек. Керек болсо өзүнүн дагы бир эки ботасы болуш керек. Анткени барганда чтобы инфекция кирбеш үчүнчү. Бирок ошону карабай эле азыркы учурда келтиген Кыргызстан мамлекетинен болгону бир форманы берди. Ошону парадный кылып кийип баргыла. Маарипов менен жолукканда ошол жака да кирип баргыла депчи, кийип баргыла деп. Бул туура эмес да негизи. Биз сурап атабыз, кой мындай кылбагыла, бергиле, татынакка кылып эле чамадан менен формасын 4-5 форма кылып бергиле. Бул форма азыр берсеңер, ал инвалид тренировка кылгандан дагы 4 жыл кет эмки олимпиадага жеричи. Ал колдонот. Мына бул бүт ошо жигиттин айтканы чын эле. Анча деле жакшы биз жака көңүл бурбай жатат. Баягы эле акча жок деп. Бирок биз көрдүк, олимпиада 95 миңге тикти. Турист болуп барып келишти. Инвалидтер келгенде акча жок деп калсы. Бул туура эмес. Адан тышкары морки бир форма берип койгону бул просто унижение, оскорбление. Бул кандайча Кыргызстандын спортсмендери ушунча кыйынчылык менен тияка барбаса, бир келтиген мамлекеттин 6 кишини кийинтип алышпайбы эмне? Ал туура эмес да. Эмнеге өкмөттүн эсебинен башкаларды жиберет, командировка эс алып келе депчи. 6 кишини кийинтип алышпайт. 6 чамадан таппай калды бизде Кыргызстан. Же 6 кишини кийинкенге материал же швейный сектор бизде Кыргызстанда калбай калдыбы? Андай эмес да, туурабы? Жеңүүчүлөргө деле баягы олимпиадада акча берилген суммада берилеби, паралимпиадага да? Негизи мыйзам боюнча бизде олимпийский спорт, анан кийин паралимпийский спорт экөө тең салмактуу да. Бирок эмнегедир баягыда соолор олимпиада баратканда алар кандай сыйлык алат деп айтты. Бирок ошол сөздүн арасында биз паралимпиада жөнүндө бир да сөз уккан жокпуз. Азыркы учурда биз негизи билбейбиз бул кандай болот. Анткени бул мындайча лазейкада кааласа берип коюшу мүмкүн тең, каалабаса ылдый кылып коюшат да. Ошол үчүн биз аны азырынча билбейбиз. Билетти ким алып берет? Ошол боюнча чечилдиби же билеттин да акчасын мамлекет төлөгөн жокпу? Мындайча айтканда мамлекет эки спортсменге, эки тренерге, бир повод офицерге акчаны бөлдү. Аларга билетти толук кандуу алып берди. Бирок шеф миссия менмен мага эмнегедир акчаны бөлүп берген жок. Анткени алар айтты, сен президентсиң, анан кийин биз сени каржылоого акыбыз жок, ага мыйзам жол бербейт деп. Бирок кайсы мыйзам дегени, мындай бир да мыйзам жок. Ошол жакта тактап жазылсын, мисалы үчүн буга болбойт дегенчи андай мыйзам жок. Акта бүт баары мындай расплывчатый да, мындай. Кааласа берет, каалабаса бербейт. Ошон үчүн мага каражат бөлүп берген жок. Ошон үчүн мен сиз бүгүн кетишиңиз керек болчу. Бүгүн мен кетишим керек. Кудай буйруса кетем. Анткени карызга таап да болсо барыш керек. Анткени команда шеф миссиясыз калбаш керек. Анткени бул олимпиаданы биз 3 жыл мурда регистрация кылып бүт маалыматты жиберип атканбыз. Ошон үчүн биз толук кандуу маалымат бизде, ковид боюнча да бизде маалымат, персональный данные да бизде, канча киши барат, кандай менет,
маалымат биздин колубузда. Ошол үчүн бизге 18-де уже мындай чогулушту даярлап койгондо Кыргызстан 18-де учуп келиш керек депчи. Ошондо алдын ала уже ал регистрация болот. Ким канча келет, кандай келет, коляскасы кандай, көзү көрөбү, көрбөйбү, коляскага бата батпай ошо бүтүн тактап бериш керек да. Ошол үчүн карыздап билетти алып кеткен жатабыз. Мына бизде ушул эмнегедир ушу бүт жумуштар ушундай арттан башталат да, жаман жактанчы. Анда бир суроо жаралып атат. Эмне биз форма жок деп, же бияк шыпырбай калды деп улам эле видеообращение президентке чыгарып бересизби? Анда министрдин эмне кереги бар, замдын эмне кереги бар, ортоңку звенонун эмне кереги бар, эгер алар иштебесе. Эгер бүт баарына келип президент айтса, буга форма алып бер, обращение кылды, буга үй салып бар, обращение кылды деп. Анда бизге мамлекеттин түзүшкөн ишмердин эмне кереги бар анда? Алар анда жөнүнө зарплата алаттыр да. Ошол үчүн мына биз азыр мында такап койду жарга. Ошол үчүн биз коомчулукка чыгып атабыз. Коомчулук эмне болсо да бизге көмөктөшүп жардам бергиле. Могорки 6 киши бар экен Кыргызстандан, ошолорду кийинтип, татынакай кылып жиберелик. Жөнөтөлүк, тосуп алалык, адам катары тосуп алалык. Бүт бар татынакай кыргыздын калпагын кийип, кыргыздын желең өйдө көтөрүп, ошо чыкканга аракет кылып атабыз. Ошол үчүн коомчулукка кайрылып атабыз. Могоркини жөн койбой бизге жардам берип, могу балдарды кийинтип, экипировка кылып берсин. Жиберсин татынакай кылып. Жөнөтсүн, тосуп алсын кандай болсо да. Анткени бул Кыргызстандын жарандары. Тияка Олимпиада барды деген, Кыргызстан келди деген бүт мамлекеттин арасында желе келинип турса, алда аябай чоң кубаныч, алда чоң жетиштүү болот биздин Кыргызстангачы.